Все западное говно. Канализацию сюда толкайте. Вот глобализация, это канализация. Мирда, есть развитие. Ни один фабрика, ни один завод нету. Только всякая женщины. Вот там женщины виноваты. Гейлер, проституткалар. Я активистка ЛГБТ. ЛГБТ, могу, да, сказать, да? Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные. И они все делятся. Еще есть интерсексуалы, еще есть. Ким менен жатып атат, эмнеси менен, эмне болуп атат, сизге эмне кызык, сизде эмне фантазияңар иштеп атабы? Американы жаман көрсөтүп, гейлер мынакей деп айтканга даярдашкан. Мисалы, бул голубойлор, лесбиянкалар чем кандайча половой отношения? Геи и лесбиянки. Это же ненормально. Үйдө аял киши эч кандай иш кылбаш керекпи? Эркектер өзүнө кылсын. Я за равные права. Чай хочет, да? Жок, эми бир үй бүлөгө жашап атасың. Жолдошуңузга үй берет. Ошон үчүн анан кийин күйөө уруп атат, сабап атат. Бирок байкуш мындай да, ал эгерде сүйбөсө, идея суда кубалып жүрмөк. Эч нерсе кылба. Да. Чай куйба. Куйбайбыз. Кийими жууба. Деп атсаң анан кийин. Өзүңөр жуа, взрослый. Мисалы Америка бир 30-40 жылдын ичинде 25% үй бүлө голубойлор да. Бул кантип эле ушундай бир заматта Америка начала жанагындай уродство появлять этти. Могу ЛГБТ, лабрис боюнча, жанагындай гей пропаганда боюнча биз аяныча күрөшөбүз. Бул бизге туура келбейт, эже. Биздин менталитетибизге туура келбейт. Эже, сиз өзүңүз айтыңызчы. Туура келеби ушул нерсе бизге, биздин менталитетибизге туура келеби? Када салтыбызга, үрп-адатыбызга туура келеби? Айтыңызчы, улуу апам катары турасыз ушул жерде. Эже, мына менин денем, менин ишим деп атат. Ошону эмне дейсиз? Мына эркек бала айтып атат да. Мен трансмын деп өзүм ошо сыймыктанып атат. Эже, ушу туура келеби? Туура келет. Туура келет. Эжеге суроо берип атам. Кантип туура келет эже? Эжеге суроо берет. Эже, жооп берип койсунчу эже. Да. Люди рождаются, да? Некоторые люди рождаются, например, я в женском теле, а мой ум мужской, да? Я хочу быть мужчиной, потому что я чувствую себя мужчиной. Некоторые рождаются в мужском теле, но чувствуют себя женщиной. Менин душамда мужчина родился. Жок, сен женщина элесиң. Просто мозги твои перевернули вот так. Ну, букалар менен кошулуп, кунаждар менен кошулмак. Рита эже, сиз айтып атасыз. Менин сүрөтүм чыгып, жагыңызды басыңызчы. Өзүң жагың бас. Азыр бир катарда отурасыңар. Могу маңкуртту. Антип айтканга эметип атасыңар, укугум бар. Бул маңкуртизм. Бул маңкуртизм. Я вас бул маңкуртизм. Бул жакта өзүнүн төшүн каккылап, өзүнүн атасы менен тең киши менен айтышып турат. Бул кандай бет жоктук, бет бактык. Уялбайсыңарбы кичинечи? Эгерде силер ошону кааласаңар, анда силерге жол ачык, кеткиле Кыргызстан. Европаларда эмелерде толтура закондор бар, даже закон, что ким гейге каршы сүйлөсө камалат. Кичине биринчи класстан баштап, многу бүт европейский өлкөлөрдө эркек аял деп айтпа дейт да. Балдарга кыздарга ушинтип үйрөтөт. Сен эркекмин деп айтпа, кызмын деп айтпа. Общий туалет, общий бани, общий нерселер. Больницаларды куратабыз, школдорду куратабыз. Не надо. А силер эч нерсе алып келбейсиз, кроме вот этого всякий бузуклуктан башка эч нерсе алып келбейсиз. Вот. Укуктун баары вот так перевернули. Мындай да. Жок жерде балдар. Сүйлөңүз. Бир жолу мен сизди сотко берем деген. Ой, бериңер, 100 сотко берем. Ошол иш-чарага түздөн туз катышкан Мира эжеге суроону салгым келип турат. Негизи эле ушул жүрүштүн максаты кандай болду эле? Биздин максатыбыз, можно на русском, да? 8 марта – это день феминизма, потому что это считается как женский день, это женское движение. Феминизм – это женское движение за права, за полное уравнение женщин в правах с мужчинами. Мы хотим, чтобы у нас были такие же права, как с мужчинами. Потому что я вижу, что женщин унижают. Домашнее насилие у нас постоянно происходит. Женщин воруют. Мы что, какие-то там товар, что ли, чтобы воровать, да? Мы для этого и вышли на марш. Это мирный марш. Говорилось о том, чтобы вот гели иногда мы не хотим, чтобы гелинизации были. Вот гелинизация, это плохо, что мы написали. Это правда, это рабство, понимаете? Мы хотим, чтобы у нас тоже такие права на работе. У нас зарплата меньше, чем у мужчин везде. Для этого мы вышли. У нас есть посыл 24/8. Это 24 часа, 7 дней, получается, и 365 дней. Это, получается, 8 дней, 365 дней, это потому что мы хотим безопасности каждый день. Мы это требуем. И это просто мирный марш для того, чтобы показать, что женщины солидарны с друг другом. И женщины, они разные. И вышли на марш для того, чтобы друг друга поддержать.
Ал ортодон жанагындай жыныстык азчылыктардын укуктары жөнүндө маселелер көтөрдү, желектерин көтөрүп чыгышты. Сиздер аны атайын чакырдыңыздар беле же өздөрү? Атайын чакырдык, потому что я активистка ЛГБТ, и я для того, чтобы, чтобы они тоже чувствовали себя людьми, они имеют право выходить на марш, это мирный марш. У них есть свои права. ЛГБТ, можно сказать, так, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные. И они все делятся. Еще есть интерсексуалы, еще есть. Биз ал күнү бизге кайрылганда энелердин, апалардын жакшынакай майрамы болот. Ошого уруксат бериле деп көптөгөн организациялар кайрылганда биз аларга жооп бергенбиз. Анын ичинде жанагындай провокаторлордун, провокация кыла турган кишилердин кошулуп кетелерин эч ким билген жок. Бул ачыктан ачык провокация болгон ал жерде. Жакшынакай эле аялдардын укугун, энелердин, апалардын майрамы деп уруксат сурап келип атса, ким бербейт аны? Биз билген жокпуз да. Аны мэрия уруксат берди, биз кимге уруксат берди? Биз эч кимге уруксат берген жокпуз. Биз бергенге укугубуз да жок, бир митингге тыюу салганга да укугубуз жок, уруксат бергенге да укугубуз жок. Бизге кагазды берет, болду, өткөрө берет барып. Каалаган ким кааласа. Бүт бардык шаарда болуп жаткан иштерге мэр айтты, мен жооп берем деди. Ошо күнкү окуяларга да мен жооп берем деди. Эгер мыйзам бузулар болсо, мен отставкага кеткенге даярмын деди. У них есть права, они такие же люди. Сиздер ушул негизги катышуучу болуп ошол жака келдиңиздер. Анан ошол тарапта чын эле сиздер ойлогондой болот атабы мүмкүндө? Эми мунун чыгышы да Кудай мени мындай жаратып койду да. Сизди мындай жаратып койду. Аларды физиологический жактан жараткан. Дүйнө жүзүндө 2% ушундай адамдар бар экен да. Биздин закондо жанагындай гормондор лечип эми мен 25 жылдан бери иштеп атам. Мен ошондой клиенттер болгон. Бирок муну реклама жасап тигиндей мындай кылган эмеспиз. Бул аябай көйгөйлүү маселе да. Бир жолу ушул айткан кызтеке деп коет да. Бул мына физиологически биздин жандарыбызда жүрөт. Ал анчалык деле көп эмес. Дүйнө жүзүндө 2%. Бул медицинский проблема да. Жок, мен бүтө элекмин да. Анан кийин бул мына тиги баягы демократия жаңы башталган Аскар Акаев иштеп атканда ошондо деле бар болчу. Жана планетарий дегенди билесиңерби? Россия жанында. Ошо жерде оазис деген неме болгон. Анан муну ызы чуу кылбай эле ошо жерде иштеп атышкан. Өздөрүнүн мындай коомчулуктарын, өзүнүн ден соолуктарын, тияктарын карап туруп, кыз болсо тиги эркек өтүп, бул эми азыр эфирдин жүрүшүндө бул нерсени кенен талкуулайбыз. Анан кийин биз барганыбыз да, анан кийин бул закон боюнча ЛГБТ регистрациядан өткөн экен. Анан мен бирок кээ бир лозунгдарына каршы болдум да, мен байкаган жокмун да. Анан кийин алар чыкканга акысы бар. Алардын арасынан деле жанагындай укуктары корголгон. Орусчаны, мындай кыргызчаны жакшы түшүнбөй лозунг жазып алышкан кириллизация дегени. Анан кийин мен ал үйдө айтса болот, мен сенин тиги носкиңди жуубайм, же болбосо тиги бет арчыңды жуубайм деп. Анан момундай алып келип туруп, жанагындай кээ бир лозунгдарын эгерде мен башында болсом, мен улуу катары айтат элем. Мунуларды алып койгончу, башкасын алып чыккылачы деп. Сиз ушул боюнча кыскача барганыңыз. Мен кыскача айтпайм, мен толук кандуу айтам. Ал толук кандуу эфирдин жүрүшүндө айтасыз. Сиз айтып атасыңар негизги катышуучулар болуп деп. Мен ал жерге укук коргоочу катары баргам. Анткени бир күн мурун ушул жөө жүрүштү биз токтотобуз, күч менен да токтотобуз деп туруп кыргыз чоролору расмий маалым жасаган. Анан алар чырымдашып бизди эртең ушинтип жөө жүрүшпүз деген аялдардын укугун коргогонго ушундай маш жасайлык деп атсак, бизди ушинтип токтоткон атышат деген. Мен эртең менен туруп алып, татынакаймы Назираныкындай болгон кийимимди кийип алып, мына бүт жерде сүрөттө эң эле көп ушул 400-500 кишинин арасынан эң эле көп биздин сүрөт, менин сүрөтүм коллаж кылып даярдалган. Уяты жок нерселердин баарын бүт Facebooктун группаларына таратылды. Эми мен расмий түрдө кыргыз элинин алдында заявление жасагым келет. 8 мартта болгон окуя бул улуттук коопсуздук кызматынын тарабынан атайын уюштурулган провокация. Анткени 5 жыл бою ушундай организациялар, ушундай жөө жүрүшкө чыгышчу, алар өзүнүн акын тынч айтып, бизде ушундай укук бар деп эле, бул тынч эле болуп калчу. Мында атайлап чоң жолго чыгарышып,
40 чоролор биз аларды жөнлөп сабап туруп токтотобуз дегенди жарыялайт. Булар байкуштар чырымдап баарына жаят, кой кагылыш болуп кетпесин деп бир бала айтат, мен таластан бери түнү менен келдим дейт. Чоролордун алдынан чыкса жок дегенде, ай балдар, ушундай күндө бул дүйнөлүк практика, бул деген только совет дорунда майрам кылып койгон бизде. А дүйнөлүк бүт мамлекеттерде бул аялдар өзлөрүнүн укугун айтып чыккан күн да. 8 март, 9 март, 10, 11 март мен балдарым өлүп калган күйөөмдү дагы жерден чыгарып туруп атайын таркатышты. Рита эже, бул эмне үчүн мен анткени себеби НПО мынакей силер бөпөс деп аткан, чындыкты сүйлөп аткан аял бул Америкадан каржыланат. А эмне үчүн Америка дейбиз? Анткени себеби 1-2 жума мурун Америка Бакиевдин акчасын кайтарып беребиз, бюджетиңерге даярдайбыз деп кичине көңүлүн өзүнө буруп койгон. А биздин улуттук коопсуздук кызматтын ичинде атайын куратор болуп ФСБнин кураторлор отурат. Биз эгемен мамлекет эмеспиз. Алар Путин келгенге Американы жаман көрсөтүп, гейлер мынакей деп айтканга даярдашкан. Мен муну расмий заявление жасайм. И 40 чоролор да ошолордун курмандыгы болду. Мэр да ошонун курмандыгы болду. Булар дагы көрсө биз ушунча киши колдоп келген турбайбы деп туруп, ийин баш немелерин баарын чыгарышты. Укук коргоочулардын баары ошол жака барып, кантип курмандык болуп калганын билбей калдык. Ошон үчүн бул Кудай буйрса муну талкуулайбыз. кесип салсаңар, Кеспейбиз, кандай чыкса ошондой чыгат. Эже, азыр сиздерге карата доо коюп атпайбы? Улуттук коопсуздук уюштурду, силер уюштурган жоксуңар, провокация болду депчи. Чын эле ошондой болду. Сиз Провокация кылган жокпуз. Уюшуу катары биз феминисткаларбыз. улуттук коопсуздук уюштурду же сиздер уюштурдуңуздарбы? биз бардык да бизди эч ким мажбурлаган жок. Ал айтат, Никого мы не заставляем. мажбурлады деп. Мен жооп берейинчи. Булар дагы өзүнүн бойынча. атайын жасалган иш. Бир тарапты улбайды мына кетпейсиңерби? Катыштык. Я вам отвечу сейчас. Убакыт өтүп кеткенден кийин эмне себептен ушундай болуп калды дегенде билгенден кийин бул атайын жасалганды биз үчүн Подождите, сейчас я вам скажу. Замир мырза, сиздер ошол бир күн мурда чын эле Рита эже айткандай каршылык көрсөтөбүз, биз бул гей парад өтпөш керек, мындай болбош керек деген пикирлерди билдирип чыктыңыздар да. Ошол эле учурда ошол 8 март күнү сиздер бул айымдарга гүл таратып жүргөнүңүздөр интернетке чыкты. Анан эми кандай? Мен кандайдыр бир деңгээлде Рита эжеге кошулам. Мындай айтып коеюн, себеби эмнеде? Себеби мына Рита эжекебиз чогуу көп митингдерде жүрөбүз, көп ушундай иш-чаралар өткөрүп жүрөбүз. Ошол күнү эмнегедир коопсуздук кызматы, жергиликтүү бийлик, мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү бийлик өздөрү эмне себептен ушул нерсени контролго алган жок деген нерсе да. Себеп дегенде бул жерде ар кандай ЛГБТ желеги, Они имеют право выходить с ЛГБТ. Чакырыктар туруп атпайбы? Мы имеем право, у нас право, мы граждане Казахстана, у нас ничего такого противозаконного не было. Айтып коеюн, оюмду эже кечирип коесуз. Хорошо. Анан негизи биз буга чейин дагы бир нече митингдерди өткөзгөндө туура эмес чакырыктар болсо биздин колубуздан алып койчу. Мына Кытай элчилигинин астына чыкканда алып коюшкан. А бул жерде эмнеге алып коюшкан жок? Ушундай шарт түзүптөрдү мамлекеттик органдар эки четинде туруп мындайынан сопровождать этип беришти. Тура айтам да. Бүт условия түзүп беришти. Жок, сиздер эмнеге гүл тараттыңыз? Эми ошого келатам. Кыскачараак. Эми мындай. Биз деген ошондой чакырык таштадык. Биз деген токтотобуз бул иштебизди. Бизге мэрия уруксат берген жок. ГКМБ тарабынан, МВД тарабынан бизге түнү менен коркутуп, үркүтүп, барсаңар камайбыз деп барган эмелер болду. Биз бирок башка метод ойлоп таптык да, бул эми майрам болгондон кийин биз уже ошол жерде жок, бул жерде эми ошо атайын жүрүшкө гүл тараткан жерибиз жок. Биз ошол жерде айымдарга гүл тараттык. Айырмасы бар. Мага берген жоксуңар. Мага лично келген жоксуңар. Мен городокто болдум. А мне мага келбейсиңер. Сиз ошол Какты депутатка, жанагы жылдыз депутатка бересиңер. Который за насилие говорит. 8 мартта укканда эле аянтка бардым да, аянтка барсам телефон эмне болуп атат деп билейин дегем. Мен бул нерсеге бүгүнкү күнгө чейин каршы турамын. Өтө бир акылга сыйбаган нерсе, кыргыздын баалуулуктарын, бир чоң бир касиеттерин тебелеген нерсе болуп калды. Азыр бул жерде бул эже Турбаева, Мира меня зовут. ЛГБТнын өкүлүмүн мен кыйратып атам, мен имею право. Вы не имеете права. Мы имеем право. Не имеете права. Сиз эч ким По закону мы имеем право. Не имеете права. Мы имеем не право. имеете права. Хоть и по закону. Мы имеем право. Полное Сиз выходить на укуңар жок, мирный ушундай марш. чыгып, коомго ар кандай нерселерди салып, кыргыздын баалуулуктарын тебелеп, геленизация бул деген ар кандай нерсе деп сөйлөдүм, укуңар жок. Бул боюнча кенен талкуулап, азыр ошо жүрүш тууралуу кичине кыскача пикириңизди уктук да. Өзбек ажы, сиз кандай пикир айтасыз ушул жүрүшкө? Кыргыздын салтына, кыргыздын маданиятына, кыргыздын бүт бардык баалуулугуна булар балта чаптылар.
Ошо азыр эми буну Кыргызстанда, Средний Азияда эң жакшылар кыргыздар. Бул кыргыздар голубой. Кыргызстандан билет да, азыр жерден болуп атсам, ежекеде айтып атат, бул деген от природы, ничего не природа. Никакой орган не появился. Мисалы, бул голубойлор, лесбиянкалар, чем, кандайча половой отношение? Геи или лесбиянки? Это же ненормально. Мен откуда Шапира, вы же врач. С каких пор род является половым органом? Вот булардын демеси, ошондой нерсени буяка продвигать этиш биздин коомго. Жана окно овертона дейт да. Ошондой бүгүн мындай кылды. Biz 8 Mart'ta hiç kim karşı emес болчу. 8 Mart'ta все поздравляют, кафелерде спокойно гуляют, büyük кафелер занят, аялдарды куттуктап атат, эжекелерге гүлдөрдү берип атат, подаркалар берип атат. Жазмыш. Анан берден какой марш был эме жана необходимость. Нет, берде был запланирован жана гейлердин маршы. Потому что гейлер өзүнчө кыла алмак эмес. Они прикрылись, мол, анан кийин людей некоторых обманули. Аларды не кылыш керек? Аны өлтүрүп ташташ керек. Не кылыш керек? Биз бүт бардык нерселерге уруксат бербейбиз. Мисалы, жолдун ортосуна келип какырып атса, жолдун ортосуна чүңкүрүп атса, келип жипжылаңаш жүрүп атса, келип туруп, эркек менен келип жашайбыз деп үй бүлөлөрдү бузуп атса, биз деген коом деген өзүн сакташ үчүн бир нерсе менен аграрда деш керек. Чынында биздин коом закон жагынан биз эч кандай грамотасы жок. Ал жерде 120 депутат только которулган нерсени эле алып келип туруп кол көтөрүп коюп атат, чынын айтканда. Башка эч бир биз мына кыргыз эли өзү катышып аткан жок. Эмесе кыргыз эли деле айланайындар, эмне кылып атсыңар? Ой, кантип эле ушундай болсун демек да. Бирок кыргыз эли бияка катышпайт. 120 киши эч нерсе түшүнбөйт. Ояктан Западтан даяр закон келет, колдоп койгулачы деген акча келет. Он көтөрүлүп атат. Азыр эми бул жерде гей жөнүндө мында да эжек айтат да, бул уже илгертеден эле гейлер бар болгон. Анан мына мисалы Америка бир 30-40 жылдын ичинде 25% үй бүлө голубойлор да. Бул кантип эле ушундай бир заматта Америка начало жанагындай уродство появлять этип. Как это? Жок. Бул жерде идет эме безопасный мамлекеттерге кетип калышат. Кыргызстандан мени сабап атышат, мени зордуктап атат деп. Ошондой жака кетип калат. 1000 жылда биз голубой жөнүндө эч кандай бирде эпосто бирде жер жок болчу. Мен голубойлор. Кызтеке деген сөз кайдан пайда болгон Кыргызстанда? Кызтеке деген сөз. Кызтеке деген сөз кайдан пайда болгон? Медицинский диагноз. Кызтекенин 1 миллиардта бир жанагындай эки органы бар киши пайда болчу. Же аял же. Үн чукпай койгон үчүн да. 1 миллиардтан. А бerde 23%. Как это так? 23-2% Америкада 23% голубойлор семья. Кетип атат жактан бияктыкылар ошояка барып атышат. Силер бизнес курсаңар баарыбыз кетебиз. 30 миң болуп калды. Бердилер. Как откуда? Извините, статистику приведите. Статистику свою приведите. Статистику приведите. Потом я отвечу на ваш вопрос. Статистику приведите, пожалуйста. Без аргументов не надо мне задавать вопрос. Вы без статистики мне сейчас на меня наезжаете. Принесите бумаги, покажите бумаги, потом мы с вами поговорим. Сколько голубых у нас? Глупый вопрос вы задаете сейчас на самом деле. Мына 2-3 жылдан бери 300-400ге жакын киши экстремизм деген статья менен камалды. Мына жакында Путин келе атат. Расмий сүйлөдү, Кыргызстанда экстремисттер көбөйдү деп. Мен ошондой эле айтып келатам. Бул Россия Федерациянын атайын жасаган бизге кыянаттыгы, анткени бизге Оштон же тиги түштүк өрөндөн аскер базасын ачыш керек деп. Бир дагы мусулман чыккан жок. Анткени себеби бүт мусулмандарды бар коркутуп, ошол эле ГКНБ чөгөлөтүп койгон. Бүгүнкү күндө геополитика Кыргызстан эгемен болобу же Российский Федерациянын губерниясы болобу? Булар алып эле Америкада 25. Анткени себеби зордукталган кишилер ошол жака кетип калат. Ата энеси айтат, аман эсен кет ошол жака деп. Берде толук калды. Бул айтсынчы канча голубой бар? Берде уже канча бар? Почему я должна отвечать? Почему я должна отвечать? Пожалуйста, зайдите в статистику и прочитайте сами. Вы гуглить можете? Статистика, да? Статистика, Германстан, окумуш. Не, образованный вы человек, зайдите и прочитайте. 30 миң голубой. Гүлсара эже, 30 миң голубой бар деп атат. 30 миң голубой. Айткан жок, сиз айтасыз. Сиз айттыңыз. Вот биз интернеттен окуп атат. 30 миң голубой. Сиз айттыңыз саны. Откуда это ошончо эме кыздыке? Бул жанагы жүрүштө эки маселе, негизги маселе көтөрүлдү да. Бирөөсү бул ЛГБТлардын
коомдогу орду укугу көтөргөн жок. ал эми экинчи багыт ошол жалпы эле ошол басмалуу болот да алардычы. Бул 8 март. Бул милли марш. Клара Цеткин, этот марш. Элге түшүнүктүү болсун, көрөрмандарыбызга түшүнүктүү болсун мындай кылалы. Азыр биринчи этапта биз талкуулайлы ошол ЛГБТ мүчөлөрүн эмне кылыш керек? Ошого бир решениябыздарды пикириңизди айтыңыздар да. Эмне кылыш керек эмнечи? Сүйлөйбүзбү? Ошо бул деген адам, анын укугу бар. И ким менен жатып атат, эмнеси менен, эмне болуп атат, сизге эмне кызык, сизде эмне фантазияңар иштеп атабы? Сиз аны коюп койгула да. Бүгүнкү күндө аялын зордуктаган, балдарын зордуктаган, атасынан боюна бүткөн кичике кыздарды келин ошону жездеси сиңдиси менен жата алганын ошол болобу я кайсысы менен жата алгандар болот. Бүгүн ошол зат этти мага. Ошондой бар да, эми биз деле асмандан чыкчабыз. Укук коргоочуларда жөн жерден эле жомокту айтып аткан жок да, реалдуу фактылар болуп атат. Биздин эле айылда жумганда, көлдө, ошто, ошонабыздан кантип ошолор не кылыш? Каждая 4-я женщина подвержена насилию. Улукбек мындай да, эжелер негизинде мага жүрүштүн максаты, негизги баягы буга чейин билдирген жүрүштүн максаты ошол аялдардын укугу, жаш балдардын укугун коргош керек дегенди баарыбыз колдойбуз. Себеп дегенде аялдардын укугу, балдардын. Бул чакырык өзү тура буга тиешелүү мыйзамдар, буга тиешелүү мамлекеттик органдар дагы коргоого милдеттүү түздөн-түз. А бирок ошол чакырыктын аркасында могу жатканы өкүнүчтүү. Ошол булар жакшы чакырык менен чыкса могу барып турган ашман тайын чыгарды да. Могу талкылады да, буларды чакырды. Эми кечирип коесуздар. Бул жерде активистка ЛГБТ бул жерде Рита эже айтып атпайбы? Булардын өздөрүнүн укугу депчи. Туура бүгүн мыйзам менен аныкталган эмес. Мыйзам буларга запрет кылган эмес мыйзам. Бирок биз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткыбыз келет. Жогорку кеңеш тез аранын ичинде мыйзам кабыл алыш керек. Мындай гей пропаганданы боюнча запрет кылыш керек Кыргызстанда, вообще өтпөсү керек. Ошол боюнча мыйзам кабыл алып, эгер ким чыга турган болсо, уголовный иш ачылыш керек ушуларга. Эгер баш мыйзамга каршы тура турган болсо, бул азыркы кабыл алып турган мыйзам, анда баш мыйзамды да өзгөртүш керек. Булардын баарын камаш керек. Камаш керек, жок кылыш керек, Кыргызстанда андай болбош керек. Болбош керек. А бирок мындай жаштардын мындай мен сизге мен адресин бердим, жазып алдыңыз, эртең күнсүн келдилер, таап кыла, эмне кыласыздар мени? Эмне кыласыздар? Жок, эже. Мыйзам менен деп атабыз да, мыйзам менен. Мирайым аңкылдап могу жерде бир такыр аялдык сапаты жок экени көрүнүп турат да. Ушака чыгып келип ЛГБТ деп ачык айтып атканы бул коомдогу өтө чоң көйгөй, чоң коркунуч да. Былтыр чыгышкан 8 мартта 20 чакты аял жарым жылаңач болуп, ошондо эле бул баягы акырындык менен баягы программа эметилген. Бул чыгышта бир 200дөн ашык киши чыгыптыр. Эмдиги жылы булар 2-3 жылдан эгерде биз дагы эле ушул нерсеге баш ие берсек же макул мындай көз жумуп койсок, эмдиги жылы аянтка чыгып булар деген жылаңачта чыгышат. Керек болсо жерге барып үйлөнүү той өткөрүү менен булардын мээсинде кийин биз ачыкты биз түшүп калабыз да. Азыртадан токтотуш керек, буларды жок кылыш керек мыйзам чегинде. Булар азыр мыйзамга таянып алып, болгон былыктарын чыгарып, коомго бир тескери бир көрүнүштөрдү көрсөтүп атат да. Качан уктуңар эле илгери тарыхта бизде Кыргызда ушундай ыплас нерселер кана тарыхта барбы, далилденген нерсе барбы? Азыр батыштын маңкурт саясаты менен булар келесо болуп калышкандагы ойлогонун баары эле ушул биз эркин өлкөдө, биз светтик демократия өлкөдө менин денем, менин ишим, каалаганымды кылам. А өзлөрү чыныгы аялдык сапат эмне экенин билбеген орукчан адамдар да. Бул нерсени бүгүнкү күндөн баштап токтотпосок, мейли кандай жол менен болсо дагы, себеби баягы диктатордук жол мененби, катуу жол мененби, жумшак жол мененби Кыргызстанда жашагысы келбейби? Булардын тактикасы мындай да, мындай адамдардын баягы бейөкмөт уюмдарда негизи эле азыр бизге айтып атпайбы, эмне үчүн коомдо мондай терс көрүнүштөр көбөйүп кетти, кызы атасы зордуктап атат аркы. Ушул нерсеге дагы ушул бейөкмөт уюмдардын чоң, аябай чоң эмеси бар да, түрткүсү бар да, ушул нерселердин көбөйүп кеткенинечи. Көбөйүп кеткен. Аны эмне үчүн? Эмне үчүн 25 жыл, 26 жыл ичинде эмне үчүн алар азайбай эле көбөйүп атат? Силер деген ал иштерди эч качан аягына чыкпайсыңар, ал иштерди силер бүтүргөн да жоксуңар. Силер наоборот ошол нерсенин көбөйүп кетишине, коомдо тарашына силер ошол нерсеге нитизатсыңар. Чоң өрттөнүп алды бир аял. Анан кийин силер андай нерселерди бетиңерге кармабагыла. Силер ошол нерселерди бетиңерге кармабагыла эле калып эле коомдо мындай бир жана себептердин эмесин биринчиден мына силерге тил алба, укпа,
эч нерсе кылба, Да. чай куйба, Куйбайбыз. кийимин жууба. Жубайбыз. Деп атсаң анан кийин Өзүңөр жуа алат. Взрослый эмес. Ана эркек Өзүң чай куйшуң. Ана эркек киши чай куя албайсың. эркек киши эже мына ата бабасынан келаткан кадастырат урпадат бар эже мына сиз эже үйдө аял киши эч кандай иш кылбаш керекпи? Өзүнө кыламын. Эркектер өзүнө кылсын. Я за равные права. Чай хочет да? жок эми бир үй бүлөгө жашап атасың жолдошуңузга өтүп берет Кыргызда мындай болгон эмес да. Кыргыздын салты. Это традиция. анан ошон үчүн анан кийин күйөө уруп атат, сабап атат. Бирок байкуш мындай да, ал эгерде сүйбөсө идиотсудай кубалап жүрмөк. Ал байкуш аны сүйөт, аны менен бир нече балалар болду. Анан кийин кире албай жатат. Что я сделаю? Чайыңды өзүң куюп ал. Мага берип койгойчу да. Туура муну мен азыр талкуу мен дагы көп нерсесине макул эмесмин. Кайсылар? Иә, азыр мир айтып атканга жалпы бул адамдар бар. Да, булардын көйгөйүн чечиш керек. Закон түрүндө бар да. Биз бир жарым кылымдан бери аялдардын укугу деп чыкканда, мына майрам болуп атканда, биз ошон үчүн чыкканбыз да. Анан кийин мен азыр сиздерге кайрылып кетким келип атат да. Мына патриот болсоңор, хорошо, ушул эмелерге жагышып албай. Мына азыр кумар оюн, алкоголизм, наркомания, жанагындай тиги бир аялды алып тыштап, баласын токол деп тигинтип минтип сандалтып тыштаган эмелер бар да. Патриот болсоңор жардам бергиле. Мына азыр өрттөй иштеп атат. Мына 3 закон кабыл алынды да. Ошонун негизинде үй бүлөлөр ажырап атат, манкурт болуп калып атышат. Бүгүн сара эже Америка деген эмне? Өзүбүздүн аялдарыбызга өзүбүз Жылына 100 000 киши аял өлтүрүлөт. 100 000 аял жыл сайын чыгып жакшы аял болуш керек. Жакшы күйөө болуш керек. Жакшы күйөө болуш керек. Сен катта Мен активист. бүгүн сара эженин айтканына кошулам. Себеп дегенде аялдар кыргыз эркектеринин колдоосуна муктаж. Биз сөзсүз түрдө бул маселеге биз түздөн түз кийишибиз керек. Бул маселе туура маселе. Анткени баягы жаш балдар дагы бүгүн ошо биздин колдоого муктаж. Себептен действительно коомдо ушундай көйгөй бар. Бирок коомдо дагы ошол коомдук пикирге көтөрүп чыкканыңыздарды көргөн жокпуз. Аялдардын укугун коргоо. Ушундай эми маселе сөз жүзүндө эмес, реалдуу кантип колдош керек? Чындыгында эле корболуп аткан аялдарды эмне кылыш керек аларды? корболуп аткан аялдар боюнча жок, эми андай бизден общество салганга, үй салып бергенге дараметибиз жетпейт. Сиздер укук эле деп аялдардын баарысын көбүртүп жагыртып, аларды үйрөтүп коюп, анан алар аял азыр Миради айтып аткандай, менин укугум сен өзүң идиш жуу, өзүң тамагың кылып жөө, өзүң кийимди жуу деп чыкса мисалы, анан Булардын жасаган Бизде вазипабыз үйдүн куту учпасын деп илинип турат биякта. Биз медиация эми бир киши силер атайын ушундай эле чалыштыра бересиздер. Булар жакшы. Булар өзүнчө караштаган. Биз адам укугу дегенде биринчи медиация кылабыз. Өзүнчө куруп алып сотко берердин алдында сүйлөшөбүз. Сага эмне кереги бар? Бул сенин балдар, ортоңордогу балдар. Аны кантип жакшысыңар? Чогуу жакшырмасаңар анда дос болуп ажырашкыла деп. Улукбек, мына сен суроо бербедиңби азыр магачы? Жанагы эмне кылдыңар мына ушундай аялдар кайрылса эмне кылат элеңер депчи. Мына бизге бир жолу кайрылышты. Баягы Табарак деген уюмдун төрагасы өзү Кувейт жараны экен. Бир эле күндө ар бир кызга нике кыйып, кайра эртеси күнү талак берип, кайра башканы алып ушундай берген да. Биз ошо маалыматты алып туруп эртеси күнү тышкы иштер министринин астына чыгып, митинг кылып, анан киркен мындан иш козготуп туруп депортация кылдырдык. Бул бизге кайрылган нерсе. Эгер ошондой бизде кайрылуу болсо, кыргыз айымдар тарабынан, чоролор момундай болуп атат, биздин укукту коргоп берсе, биз даярбыз ага. Могу ЛГБТ, лабрис боюнча, жанагындай гей пропаганда боюнча биз аяна чейин күрөшөбүз. Бул бизге туура келбейт, эже. Биздин менталитетибизге туура келбейт. Эже, сиз өзүңүз айтыңызчы, туура келеби ушул нерсе бизге, биздин менталитетибизге туура келеби? Када салтыбызга, үрп-адатыбызга туура келеби? Айтыңызчы, улуу апам катары турасыз ушул жерде. Эже, эжеге суроо берип атам. Коюңуз, эже сүйлөп. Айтып бериңизчи. Эми бул закон ченеминде 20 жыл мурун регистрация болгон экен да. Азыр бүгүнкү закон боюнча. Мен деле айткам, баягында жана той жасаганда, ай жашап атасыңар, эми мындай эми элди козутпай. Эми үчүн дегенде форточканы ачкылачы дедим. Кандай мамлекетте жашап атабыз? Кандай, что нас окружает? Диний көз караштагылар бар.
Анан кийин деле монтип урап кыйкыра бергенден болбойт. Мен да ошол жердеги жанагы лозунгдарына да каршымын. Биздин маданиятка туура келеби ошол? Эмне кылыш керек ошо? Ошону айтыңызчы, так айтыңызчы. Эже сүрөзүнчү эжеге. Кээ бир нерселери маданиятыбызга. Кээ бир дегениңиз кайсылары? Например, келинизация деген эмнеси? Мен келмейм. Жок, гей парадтардын жанагы жолдору. Гей парад болгон жок, аякта просто лозунг. Эже муну караңызчы эже муну менин денем мен ишим деп атат. Ошону эмне дейсиз? Мына эркек бала айтып атат да. Двояко муну эме чыгып. Мен трансмын деп өзүн ошо сыймыктанып атат. Эже ушу туура келеби? Туура келет. Эжеге суроо берип атам. Туура келет эже. Эжеге суроо берет. Эже жооп берип койсунчу эже. Люди рождаются, да? Некоторые люди рождаются, например, я в женском теле, а мой ум мужской, да? Я хочу быть мужчиной, потому что я чувствую себя мужчиной. Некоторые рождаются в мужском теле, но чувствуют себя женщиной. Поэтому они некоторые суицид делают. Я работала в шелтере, я координатор шелтера была, да? Я знаю людей, которые вот так приходили, да? И они на самом деле вешались, вы хотя бы повесились, да? Да, трагедия. Это трагедия. И трансгендерность уже убрали из болезни. В прошлом году убрали из болезни. Это нормально, это не психологическая болезнь, не психическая болезнь. Его уже убрали. Люди с трансгендерным, да? Они могут жить. Я вас не перебивала. Я вас не перебивала. Подождите. Трансгендерные люди, да, они такие. Что мы будем делать? Что, убьем их, да? Вы хотите, чтобы их убить? Здесь написано, да, вы прочитали, именно ты гейка парад кылдып, буларда биз сактайбыз, буларды биз корголойбуз. Мен ЛГБТ активисткамын. Сөз берип койчу, мындайда. Эгер коомчулукта бир жинди пайда болду да, аны атайын чим коргонубуз бар, жана башка жерлерибиз бар. Ошол жерге алып барып туруп, аларды дарылайт, тиешелүү чаралар көрүлөт. Бул эжелер айтып аткан адамдар дагы коомчулукта ачык жүрбөш керек. Коомчулукта бул нерсени өздөрүн көрсөтүп, өздөрүн кылган болбойт. Аларга дагы эгер мамлекет ушундай койгойду бар экенин биле турган болсо, мамлекет кайрылса, мамлекет аларга башкача обеспечение кылыш керек. Мына башкача обеспечение кылыш керек. Аларга дагы ушундай өзүнчө бир неме кылсын андачы. Берип атат. Мужской, женский. Кой туруңуз. Сизди угуп атам, кой тургула. Сиз деле сүйлөйлү да. Бул жерде кечке айтып атасыңар да, эркектер күнөөлүү, аялдар кордолуп атат аркылуу. Балким ошол нерсеге аялдар өзү күнөөлүү да. Эмне үчүн силер укук коргоочулар ошо аялдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйсүңөр дагы. Аялдар монтоп атат. Мен түшүндүрүп эле жүрөм. Мен түшүндүргөн үчүн. Эчеден көргөн жокмун. Эркектер бизди талкалап атат. Аялдар деген монтоп атат. Түшүндүргөн ишиңердин кесепети мына булар. Силер азыр айтып атасыңар, Рита эже, сиз айтып атасыз. Менин сүрөтүм чыгып жагыңызды басыңызчы. Өзүм жагым бас. Сүрөтүмдү чыгарып алып, мен да ошо сүрөтүңүздү эле өзүнчө эле бетиңизге кармап, сыртында да. Сиз аялсыз, сиздин да балдарыңыз бар. Сиз дагы Гүлсара эже, бая сыйлаган аялдар, сиздин да балдарыңыз, неберелериңиз бар да. Азыр бир катарда отурасыңар, могу маңкуртту. Антип айтканга эметип атасыңар, укугум бар. Бул маңкуртизм. Я вас суд подам. Я за это в суд подам. За то, что вы так мне Проблема жок. Берем, конечно. Проблема жок. Биз бул нерсени сиз дарылашыңыз керек. Силер буга түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Силер жүрөсүңөр. Өткөндө Равшан Жээнбеков айтып атат. Сен эмне калп айтып атасың ал жерде деп. Ошончо жүрүп, могул нерселерди окубай калган, ошолорду токтото албаган, бир кагазын алып жыртып салбаган, силердин эмне көзүңөр сокурбу ошол жерди көрбөгөнчү? Токтоткула да, мына чыгып алып азыр буякта өзүнүн төшүн каккылап, өзүнүн атасы менен тең киши менен айтышып турат. Бул кандай бет жоктук, бет бактык, уялбайсыңарбы кичинечи? Все это записывается. Да. Прям жерге илип кеттим да, мен уже уялыпчы. Жок, мен кошуп коем болду, башка сөйлөбөйм. Бул эми башынан кайта түшпөйлү дагы, бул жерге вообще генетик келиш керек, медик келиш керек да. Бул каякта болду, эмне болду, психотерапевт, психиатр келиш керек да. Ошолор менен силер эме кылышыңар керек. Мен башынан айтсам укпай койдуңар. Бул жөн эле мындай тиги калуу менен чыгып калган эмес. Оору, Оору эмес бул, оору эмес. Бирөө оору эмес, бирөө оору. Муну дагы жайтпаш керек. Оору эмес. 87-жылыбы оорудан жок. Оорудан чыгардым уже. Да. Мурун оору дейчү экен. Азыр оору эмес бул. Бул жаратылышта. Хайванаттарда да бүт жерде да ушулай. Өзүнүн жаратылышында. Азаттыктын нересин карап көрсөңөр, атасы сүйлөп аткан нерселер. Бул трагедия. Бирок бул жугабы, жукпайбы бул оору? Жукпайбы. Мондай жок.
батыштын жана идеяларын бәрін талкай этип, бәрін нормализовать атасыңар да. Любой нәрсе, батыштагы нәрсе бияққа келет, нормальный болот. Чыгыштан Мең жыл, отыр, азыр мең жыл Кыргызстан, мен чыгышын кыямат өтүрөм, Кыргыз тили. Кыргызда мең жыл бою ЛБГТ, МЛБГТ, женский праздниктер болгон эмес. Кыргызда булар айтат да, мусулмандар аялдарын кордой берет, сабап берет, уруп берет, ошчо зөкүр деп. Бирок мең жыл кыргыз аялын жакшынакай сыйлап келген. Кыздын кырк чачулуу деп, аны кыз кезин жакшынакай келиним деп, байбыче деп, жакшынакай сыйлап келген. Жок, силер эмнеге анан келип, мына укук жок дейт, мына укук. Мең жыл эч кандай укук деп белинбейлер. Жакшынакай. Тең болсо, биздени жыргап жүрө бербейбиз да. Тең болбойт па? Мунуку жакшы, мунуку жакшы, а мунуку жаман болуп атпайбы? Бүт баары ушундай. Тең болсун. Эркектер менен тең тайлашпаш керек да, уят да. Эркек деген эркек, аял Неге? Неге? Булар менен теңдешет. Неге? Буларга болот экен, мага болбойт экен, аялдын сабасына болот экен, а менин сабашым болбойт экен. Жеткизет. Чачыман сүйрөп, чачыман. Азыр керек болсо, Назира авайлап сүйлөгүн насып, мен сага предупреждаю. эркектер коргола. Я правозащитница, я тебя предупреждаю. Эркектерге де жардам Да. берет. Бизге эркектер Хорошо. Ты хотела врага? Хорошо. Биз дегенче биринчи медиация өткөзөбүз. Эркеги менен сүйлөшүп. Журналист болсо мен макурт атасың. Ортомузда балдар бар экен деп. Аскер деген батыштын идеясы деп. Тил алба. Ага, кайра Жаш кыздардын сөздөрү зачем майданданат? Мисалы Силер продвигать кылгандар, бул баары силер продвигать этесиз, укук коргоочулар. Бул деген мен айтып атпаймынбы? ошондо айтам. Дагы бир жолу айтайын да. Бул улуттук коопсуздук кызматынын аркасы менен жасалган провокацияга мынакей булар бизди батыштарды окпойбу? Булар уюштурган мен айтып атпаймынбы? Бизге эч бир тегеби чалган жок эч ким. Сделали 8 марта. Үйдө отуруп каныбыз кайнап атат силерди көрүп. Каныбызды кайнатпай. А при чем КГБ? Вы, силер позор нации. Силер КГБнын алдында жүрөсүңөр. Силердин кичинекей кагазын аркасынан камаса дагы бирөөңөр да үн катпайсыңар. Баарыңарды экстремист деп салган. А биз укук коргоочулар айтып атабыз, мыйзамыңар туура эмес. Буну атайын жасап атат. Биздин балдар экстремист эмес. Бул кагаз үчүн экстремист болбойт. Сен ошону да айтасың. Орустун саясатын жүргүзөт, гекренме куйругун кыскан. Ритажа сабыр кылыңыз, Ритажа. Ритажа сабыр кылыңыз. Эмнеге өзүнчө? Бул геосаясат. Мен муну доказать этип берем. Көрөрмандарыбыз аягында Ошо геосаясатты силер талкат этиңер. Кызматы тарабынан атайын жасалган. Озургаңыз эмес бетиндер менен. Чыгып алып ошол жерде. Анан атайын сүрөткө тартты да анан Facebookка жиберишти. жыйынтыгында эмне пикир айтасыздар аягында? 8 марта мы будем каждый год делать. Это наше дело. Мы, женщины, будем выходить на марш, на мирный марш. И нам никто не помешает, потому что у нас есть права. Эмкиде дагы ЛГБТлар дагы Потому что это корголойбуз аларды. Да? Белгилүү саясатчылар барышкан. Эч ким тийбейт да. НПОчу дегендер деле кармаганда. Анткени себеби ФСБнын заданиясы болгон Америка, Запад, НПО деген келе. Ошол эле. Ошол жерде болгон, например, Асеже, ошол жерде жанагы Айжан, Халикова, ошол жерде жүргөн жанагы эмелер бирөөсүнүн сүрөтү жок. Алар ишмерлер, алар өзүнүн акчасын өзү табат. Значит, бул жерде гейлерди баарын алып келип аткан батыш Американын НПО деген деле жасаган. Ритажа, сиз коомчулук сизди жакшы тааныйт да. Коомчулук сизди жакшы тааныйт. Сиздин кандайдыр бир коомчулукта жасаган эмгегиңиз бар үчүн баардыгы азыр таң калып атат сизди көрүп алыпчы. Ошондой үчүн сизди чыгарып атат да. Сүрөттөрүндү чыгарып атат да. Мына моңшулук кылып атат. Бул гейлерди көбөйтүп атат деп. А эгер кичине можериңерди эметип, көздөрүңөрдү алып, мировой исследованияларды окусаңар, бул дүйнөлүк практика. Мен кичинекейимде жүргөндө эле биздин эле айылда 3 ошондой, бирөөсү чоң атамдай болгон киши болчу, элдердин баары күлүп баары сүйлөп калчу. Бирөөсү кийин Кыргызстанда белгилүү эле продюсер болуп чыкты, орто жаштагы. И бирөөсү мындай кичине акылы кем деп коюшчу да. Но зато элдин баары эле ошол эркек баары эле билет. Бүт бар билет да, жөн эле жок, бизде андай жок деп койсоңар, болбой калчудай болосуңар. Ал бар, ал медицина менен доказанный нерсе. Эми болгон нерсени биз көзүбүздү жумуп, же буларды жок деп туруп эле бир жерге чыгарып ийишибиз керек да, эмне кылышыбыз керек? Мен укук коргоочумун. Бул деле адам, биз адамдын укугун коргойбуз. Айырмасы жок. Айырмасы жок. Эмнеге мен буларды эмне үчүн печать коюшум керек? Именно ошондой гей, фу дегендердин балдары ошондой болуп калышы мүмкүн. Демек, укук коргоочуларга ал ЛГБТ мүчөлөрүнүн эч кандай разницасында айырмасы жок. 8 мартта женский марш болду. Майрам болду. Толтура киши келди. Баарыбыз бири-бирибизге күнү бере эле жыргап эле жүрдүк.
буга мен башынан да 2% эми силер деле ушуга келгенде интернеттен тияк бияктан мен 25 жылдан бери иштеп атам. Бул действительно аномальное. Мына кээ бирөө төрөлгөндө башы башка болуп калат, буту жок болуп калат экен же бир неме аномальное явление. Анан буга даже жана дары берип туруп мына азыр медициналык эмеге көз карашта болуп туруп анан кийин чакырып психиатр, психолог ошолорду эметип туруп. Бирок экинчи жагынан мына бизде интернет бар. ЛГБТлардын табигый жаралышы жок, физиологический ушундай жаралган да. Анан кийин бир жагынан дагы бар да. Азыр мындай кинолорду көрөбүз да, айтканда кыздар менен. Анан кийин мен өзүмдүн баамда кыздар, например, тиги эркектерден ыдык көрүп калса, эркектер ыдык көрүп ушундай жаман болуп калса, ошондой психологиясы башкача болуп кетип туруп, жанагындай дагы кинолорду көрүп алып туруп, ошон үчүн ушундайлар көбөйбөсүн. Эгерде жанагындай болсо, аларды операция жасап, жанагындай ызы чугулбай эле эме кылыш керек да. Не кылыш керек? Не кылыш керек? Жашаш керек, тийбеш керек аларды да. Бул каяктан чыкты деп атпайсызбы? Мен мынтип айткым келет да, бул бүгүн эле чыгып калган жок. Бул деген атайын батыштын идеологиясы. Бул деген 20 жылдан бери атайын тымызын Кыргызстанга келип аткан нерсе. Ал кандайча? Ал деген эң биринчи ошо мыйзамдар менен, баш мыйзам менен жөн эле чыгып калышкан жок. Мына бүгүн азыр ушул гей пропаганда токтотконго мыйзам жок. Жанагы мэрдин сүйлөгөнүн уктуңуз, эчтеке кыла албайт, чын-чынында эчтеке кыла албайт. Ал үчүн эмне кылышты? Ал үчүн эмне кылышты айтайынбы? Ал үчүн баш мыйзамды сырттан келди, баш мыйзам таңгуланып. Баш мыйзамга ылайык мыйзамдар жазылып атат. Аны ким жазып атат? Биз ойлойбуз 120 депутат жазды. 120 депутат жазган жок. 120 депутат мыйзам жазгандардын аркасында турган жана акчаларды алып коюп ошого кол көтөрүп кылып атат. Ошонун айынан бүгүн момундай нерселер болуп атат. Бул деген мындайда бир элди, бир улутту талкалаш үчүн алардын биринчи жаштарын талкалайт. Ал ошо жаңы өсүп аткан муунду талкалаш керек да. Ошондо ал өзү эле талкаланат. Ушул өзү эле талкаланат да. Батыш талкалагыс келеби. Бул ошондой ыкма менен бүгүн Кыргызстанга келип аткан ушул идеология да ошондой. Эми эженин айтканына, мына эже жакшы айтты. Бул баягы ошол гейлер, лесбиянкалар жана башкалар булар оорулуу деп мына эже айтты да. Бул оору деп эже ушул үстүндө иштеп жүргөн адис катары ошо менен айтып атат. Бирок мен мына ошондой медициналык жактан ошондой термин болот, өзү турай. Сиз капа болбоңуз. Эми менин оюм мындайда, эгер ошондой жаралып калса өзү Кудай таламдар үчүн ошондой жаралып калса, бирок Кыргызстанда андай адамдардын ачык өзүн өзү жарыялаганга болбойт Кыргызстанда. Талаштан тактык жаралат дейт да, ушинтип отуруп акыры бир чечимге келебиз. Мен ойлойм туура бир чечимге келип, бирибизди бир түшүнгөн убакыт келет депчи. Бүгүнкү көрүнүш бул аябай чоң көйгөй да. Биздин мамлекетте болуп аткан дагы бир көйгөйдүн бети ачылып отурат да. Ушундай уже бышып жетип калган эле убагы келиптир да. Анан кээ бир ушундай бир провокаторлордун тактикасы бар да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мен журналист катары изилдеп жүрөм. Ушундай бир нерселерди чыгарып, провокация кылып, өзлөрүн баягы жаман көрсөтүп, башка коомду агрессивдүү көрсөтүп, анан баягы чет мамлекетке качып кетүү, бир кандайдыр бир ыкмалар бар да. Бул дагы бир ошондой бир жолдордун бири деп билем да. Эгерде силер ошону кааласаңар, анда силерге жол ачык, кеткиле Кыргызстан. Силер сен мен кетирген кимсиң мени? Силердеги кереги жок бизгечи. Силер биздин кийинки келечекке сен залакаңарды тийгизесиңер. Мен эмне кыласыңар? Өзүңөр билип алгыла. Бул жана өткөн нерсе митинг, жана жүрүшүңөр. Бул атайын жазылган. Бул мирный марш. Провокация. Бул марш эмес. Мен айткам, майра не нуждается в маршах. Беде Кыргызстанда эч ким 8 мартка каршы болгон эч ким. Бар, белгиле ресторандардын баары толтуруп атышат. Все гуляют. Заняты. Все пьют. Гуляют. Эч ким каршы чыккан эмес. Но зачем вот это делать? Чтобы спровоцировать. Анан кийин им надо было сказать, что геев здесь много, размножайтесь. Анан берден айтып, как будто оправдание, что гей это родился деп. Ничего не подобного. Европаларда, эмелерде толтура закондор бар, даже закон, что ким гейге каршы сүйлөсө камалат. Кичине биринчи класстан баштап, много бүт европейский өлкөлөрдө эркек аял деп айтпа дейт да. Балдарга, кыздарга ошентип үйрөтөт. Сен эркекмин деп айтпа, кызмын деп айтпа. Общий туалет, общий бани, общий нерселер.
Европа, интернет окугла, окугла интернетте. Все, это потому что идет продвижение по всему миру, ошондой движение, чтобы бүт барын аралаштырып, семьялар бузулуп, семья курулбай, эч ким менен жашабай. Мисалы, жанагындай аял менен эч ким жашай албайт. Сен өзүң чайың өзүң кыл, өзүң оокатың өзүң бишир, өзүң насыпты өзүң жуудай, эч ким жашабайт. Анан эмне кылат? Анан сабайт. Аял менен аял жашаш керек. Эркек менен аял эркек жашаш керек. Бул деген уродство. Это физическое. Я уродка для вас, да? Психологическое уродство. Анан кийин буларга внушение, да, что менин душамда мужчина родился. Жок, сен женщина элесиң. Просто мозги твои перевернули вот так. Бул жөн эле бокочо, калп эле коркутуп жүрү да. Аны мыйзам аласыңарбы, мыйзам албайсыңарбы? Бул жаратылыш. Кудайдан жакшы тилегиле, балдарыбыз ошондой жакшынакай өзүнүн идентификациясы жакшынакай чыксын, билим алсын, окусун, статистикага таянсын деп Кудайдан маселечи. Өзгөрө турган болсо, ну букалар менен кошулуп, андай барбы? кунажылар менен кошулмак. Ритаже, это уродство, специально. Ритаже, маселе мындай болот да. Биз ошентип специально ушинтип жазалатып турубуз. Да, толкайте. А силер болсо все западное говно. Канализацию сюда толкайте. Вот глобализация, это канализация. Бирда эч нерсе жок, развитие. Ни одной фабрика, ни один завод нету. Только всякое говно. Вот там женщины виноваты. Гейлер, проституткалар. Силер келип айтасың, аял зашылып. Салгыла завод. Да. Вот. Салабыз. Мына кара. Мына мен 2 жылдын ичинде 300 жана сиз айткан аялдарга, жанагындай жетимдер 300 аялга үй салып бердим. Силер айтпагыла мына биз больница бар, кылып беребиз. Больницаларды куруп атабыз, школдорду куруп атабыз. Не надо? А силер эч нерсе алып келбейсиңер, кроме вот этого всякий бузукулуктан башка эч нерсе алып келбейсиңер. Вот. Укуктун баары вот так перевернули. Мындай да бар. Жок жерде балдар. Сүйлөңүз, бир жолу мен сизди сотко берем деген. Ой, бериңер, 100 сот. Беребиз. Сиз менен соттошуп да жүрбөйбүз да. Ачыкка чыгаргыла, кайкын акчасы келип, эмнеге замен алып атасыңар? Маңкурт деп айтканы өзү маңкурт. Кайсы жерге кетирип? Озун ушундай чыгып аткандай билими жок кызсың Назира. Вот вы именно ошолордун акчасынан. Озуңан бок чыккан кыз экен турбайсың акасы. Маңкурттан саң курт дегенчи. Алдан эчтака кийинип, аргасы жаман бок үстүндө сүйлөп атасың Назира. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программаны биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Көтөрүлгөн маселе канчалык актуалдуу жана маанилүү экенине күбө болдуңуздар. Бул нерседен өзүңүздөр туура жыйынтык чыгарат деген үмүттө биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта болуңуздар.